Сооротуучу Кудай. 30 март. Ыйык жазууда Кудай Теңир бизге көптөгөн убадаларын калтырган. Убадалардын аткарылышын ал бардык жагынан камсыз кылат. Кудай чындык жана сүйүү. Ошондуктан убадалары аткарылбай калат деп шектенбей эле койсок болот. Ал балдарына калтырбайм да таштабайм дейт. Куткаруучу колдору эч качан кыскарбасын жана биздин сыйынууларыбызды уккандан эч качан тажабасын айтат. Кайда гана болбойлу, өзүнүн кызматчы периштелери аркылуу бизди коргоп турары жөнүндө да жазылган. Жазуудан мындан башка дагы ондогон керемет убадаларын таба алабыз. Кудай Ата өз балдарынын анын убадаларына таянып, толук кубанычта жашашын каалайт. Кудайдын баласы болуш үчүн, ошол убадаларга таянып жашай алыш үчүн эмне кылуу керек? Жазууда жазылган: аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Оюңду өзгөртүп, Ыйсанын куткаруучу экенине ишенип, аны жүрөгүңө кабыл алсаң, Кудайдын керемет убадалары сага да тиешелүү болот.